негизги айтты ошо элге курал жарак керек экен. Анткени тажиктер жөнөкөй элдин курал жарак таркатып кече ошол жердечи. Ушундай ситуация болду, бизикилер жөнүндө курбол калды. Анан биз ушул мыйзамды дагы иштеп туруп, ошол чек ара ыйгарым адамдарына баягындай биздин чек арага же өлкөнүн чек арасына башка жактан аскер агрессиясы болгондо курал берүүгө уруксат берейин деп атабыз. Үчүнчүсүндө алардын эгер ошондой жаракат алып же башка бир зыянга учураса, алар чек ара аскер кызматынан да статуска ээ болот. Анткени жарадар болуп, курман болушу мүмкүн, ошондо алар мамлекет компенсация жасап Парламент буга жооп бериш керекпи? Буга жооп бериш керек. Бул негизги нерсе ошол убакта өкмөт алып келген да, мына жерде ошолорду алып келген адамдар дагы ошо албетте жогорку кеңеште жоопкерчилик бар. Биз дагы 3-чү президент менен иштеп атабыз. Мындай президенттерге каршы, президенттин ошо өкмөттүн немесине каршы чыга албай керек деп атат. Биздин ошо чакырылса жогорку кеңеш, бул коркунуч бар. Анткени мамлекеттик ишканадан мен бир да эффективдүү мамлекет ишкананы көрө элекмин. Мамлекет башкарган жерде коррупция бар. Кандай кадам алыш керек анда? Мен ойлоп атам, аутсорсингке ошондой тажрыйбасы бар компанияга башкаруу бериш керек. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, 120 теле долбоору уланат. Бүгүн биздин конокто жогорку кеңештин депутаты Абдулвахап Нурбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мисалы алгачкы суроо, мына учурда кумтөр маселеси боюнча көбүрөөк эл арасында, деги биздин коомдо ошол кумтөр маселеси көтөрүлүп атат да. Ушул кумтөрдү иштеткен Сентера менен биздин өкмөттүн тирешиги чалды. Бул ирет мындай тереңирээк кетти окшойт. Буга чейин ар бир президент келген сайын эле ушул кумтөр темасын козгоп келип, анан кайра эле сүйлөшүү жолуна келип калышты эле да. Эми азыр кандай болот? Азыркы убакта эң көп дейли ошо бар көңүл буруп карап турган маселе болуп атат. Анткени баардык элдин каалоосу ушул биз өзүбүздүн өлкөдөгү кен байлыктар ошонун пайдасы элге өсүргөн деген тилек менен болуп атат. Бизде дагы жогорку кеңешке дагы мыйзам долбоорун алып келип башка баардыгы жакшы ниет менен ушундай кылып атабыз, бирок оор болот. Анткени экономикалык жактан биз булар менен сотто утуп алышыбыз кичине кыйын туура келет. Анткени биздин ошол справкадагы документтер менен өткөндө биз жогорку кеңеште дагы карадык, ошондо алган маалыматтарга караганда Акылбек Жапаров жазган биздин чиновниктер алардын кызыкчылыгына көбүрөөк иштеп, анан ошону мыйзамдаштырып койгондой көрүнчү. Биз бул жерде негизги нерсени экологияга көңүл керек. Анткени дүйнө жүзү боюнча экология маселеси өтө актуалдуу болуп атат. Анан эгер мен каалайт элем ушул биринчи биз экологдорду көбүрөөк дүйнө жүзүндө экологдорду алып келип ошол маселени көтөрүп, ошол жерде мыйзамыбыз бар көрсөтүп, анан чыкканда дагы жакшыраак болмок. Анткени бул жерде сөзсүз дүйнө жүзүндө коомчулуктун колдоосу керек. Анткени бизге азыр Англия менен Канаданын элчилиги уже өздөрү заявление чыгышты. Биз экономикалык жактан кичине кыйын болот, бирок эми биз негизги нерсе анткени бул факт иш жүзүндө ошондой болуп атат. Булар бизге чындап экологияга просто зыян келтирди. Эгер ушуну биз баягындай орустар фишка деп коет го, ушуну алдыга коюп алып чыксак, биздин мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Бирок бул вакытта Кыргызстан эл аралык соттордо утулуп келген жайлары бар, Азыр болсо ошол экология маселесин алдыга коюп атабыз, бирок андан башка дагы койгон алдыга койгон көзөрлөр барбы? Бар, ал үчүн биздеги ошол убактагы коррупциялык схемаларды ачыктап бериш керек. Биз жагынан ошол баягы биздин жетекчилер, чиновниктер мурун ошол кумтөрдүн кызыкчылыгына албай берип аткандагы нерселерди ачыкка чыгара алсак, ал үчүн биринчи өзүбүздүн сотто чыгарышыбыз керек. Биринчи өзүбүздүн соттор аныктагандай, анан эл аралык сот карайт. Ошолорду канчалык деңгээлде ачык кылып, ачык айкын кыла алабыз маселе ушуда. Эгер ачык айкын кылып көптөгөн эл аралык уюмдарды адам боюнча, башкалар боюнча аларда катыштырып, алар баардык чын менен көрүп туруп, чынар ушундай экен деп ишендире алсак, аргументтерибиз менен, мына ошондо бизде шанс болот да жакшыраак. Бул жерде биздин ошол юристтердин, өкмөттө ушуга иштеген юрист компаниялар жатат го, мына ошолордун компетенттүүлүгү жана канчалык деңгээлде коом менен ачык иштеше алган нерсеси көбүрөөк себеп болот да. Сиз айтмакчы коррупция демекчи, мына бул убакка чейин ошол биздин жетекчилерибиз ушул коррупциянын айынан дайым эле тилердин башка жактан чет элдин кызыкчылыгын көздөп чечим чыгарып келишкен. Эми азыр УКМК дагы айтып атат, кылмыш иштерин козгойбуз, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштебеген чиновниктерге же болбосо ошол келишимди туура эмес түзгөндөр үчүн кылмыш козголот деп айтып атат. Эми бул Акаевка чейин уланат экен, ошого чейин жетиши мүмкүнбү деги? Эми буну ачыкка чыгарыш керек, анткени бул кийинкилерге сабак болуш керек да.
ар дайым эле кайсы бийлик келсе эле ошо сүйлөшүп эле өзүнө ишин акча алып, шайлоосун акча алып, уланта берген нерсеге тотuşa коюш керек да. Бул эч болбосо алар күнөөгө тарта басат да, коомчулукка ачык чыгарып бериш керек. Анткени кийинки башкаргандар, кийин келгендер ойлош керек да. Баары бир күн болсо бир күнү. Биз айтат да, 40 күнү билген. Баары ачыкка чыгарып келип, ошол нерсе болуш керек да. Моралдык жоопкерчилик болуш керек, эл да билиш керек да. Ошол материалдар толук ачык айкын болуп, адилеттүү болуп чыкса, демек булардын да мүнөзү болгон экен деп тарых алдында булардын баасын алыш керек. Эмдеги эле бул жерде жогорку кеңешке болгондагы сын күч, сиздин эле кесиптештериңиз бул вака чейин суу кодексине өзгөртүү киргизгенде Кумтурдөгү мөңгүлөрдү талкаланышына жол берип койгонда, парламент буга жооп бериш керекми? Ого жооп бериш керек. Бул негизги нерсе ошол убакта өкмөт алып келген да, мына айткан, биз кошумча бюджетке акча алабыз, бизге кошумча иштер аткарабыз, элге кызмат кылабыз, мындай болсо бизге дагы көбүрөөк алтын түшөт деген аргумент менен болгон да. Бул жерде ошолорду алып келген адамдардын дагы ошо албетте жогорку кеңеште бул жерде жоопкерчилик бар. Аны иликтейт деп ойлойсуз. Ооба. Жогорку кеңеш өз инициатива болбойт, өкмөт алып келип атпайбы? Ошо өкмөт эмне максат менен тартып алып келген, эми көбүнчө эле ар бийликтерде жогорку кеңеш азыр кылат да, акыркы биз дагы 3-президент менен иштеп атабыз. Мындай президенттерге каршы, президенттин ошо өкмөттүн немесине каршы чыга албай келет да. Биз ушул чакырылса жогорку кеңеш, анткени бизде парламенттик деген менен азыр толук парламент өтө экенибиз белгисиз болду да. Эми ушул пункттерди азыр биздин өкмөт убактылуу башкарып атат. Анан бизде күнүмүш адатка айланып калган да коррупция дегенчи. Эми биздин чиновниктердин талаанысына калып калат деген коркунуч бар. Бул коркунуч бар, анткени мамлекеттик ишкананын мен бир дагы эффективдүү мамлекеттик ишкананы көрө элекмин. Мамлекеттик ишкана көпчүлүгүнө баягы кароосунан баштап жетекчисине чейин мурдаган алышат. Дүйнө жүзүндөгү мамлекет бул жаш башталуучу эмес деген түшүнүк бар. Эгер буну мындай болсо, биз наоборот ошо аутсорсинг деп туруп бир күчтүү эл аралык иштеткен компанияга башкаруу берип туруш керек болчу. Мамлекет алгандан кийин уже урурлук баштады ал жерде. Ал жерде эффект уже немеси азайып өзү. Урурлук азайып деп ойлойсуз? Урурлук көбөйөт. Мамлекет башкарган жерде коррупция бар. Кандай кадам алыш керек анда? Мен ойлоп атам, аутсорсингге ошондой тажрыйбасы бар компанияга башкаруу бериш керек болчу. Бизде ошондой мыйзам бар. Объективдүү управление деген мыйзам бар. Мамлекет жеке өнөктөштүк кызматташтык деген мыйзам бар. Ошол мыйзамдар негизинде берсе болмок да. Деги эле бул тууралуу 90-жылдарда мындай катуу мисалы Машмат Масалиев да катуу сүйлөгөн экен. Ушул пункттерди берип коюу бул мамлекетти чыккынчылыкка барабар депчи. Мамлекеттик чыккынчылыкка барабар деп айткан экен да. Эми ал кезде булар ошо жеке менчик компаниялар менен иштөө тартиби эрежеси болгон эмес, алар ошондон коркушкан да. Негизи эле биз жеке менчик компанияга ошолор бергенде эрежени так жазып алышыбыз керек. Эл аралык эрежелер менен эгер бир иштешип так жазып алардан сурай алышыбыз керек да. Анткени ал эми ошол убакта мамлекет иштеш керек деген түшүнүк бар. Мамлекет иштете албайт өзү. Кайра эле ошону бирок жеке менчик компанияларга бергенде эл аралык баягы келишимдердин негизинде алардан биз каалаган убакта мыйзамыбыздан талап кыла алат шарттарды жазышыбыз керек. Биз тилекке каршы ошолор жасап албайбыз да. Алар өзү баары акылдуу, алар өздөрү тажрыйбаланган, алар өздөрүнүн баардык немелер шарттарын киргизип алат келишимден. Биздикилер ошого түшүнүгү жок болуп, кээде каалабай киргизбей калган да, анан биз сотто утулуп келип атабыз негизи келишимдечи. Негизи түшүнүк ушул. Негизинде бизде ар бир адам профессионалдар өзүнүн ишин кылыш керек да. Эми өкмөттөгү ошол миллионердеги адамдардын түшүнүгү жок да жетпейт. Ошон үчүн аутсорсинг керек, эл аралык күчтүү, таза, жакшы репутациясы бар юридикалык компаниялар кызматташууга чакырыш керек коркпой эле. Аларга ачык болуп маалымат берип, болбогонду айтып, мына ошол иштеп атат да профессионалдар. Бул эми дүйнөлүк тажрыйба бар да бул боюнча көп мамлекеттерде. Демек биздин адистерибиздин сабаксыздыгынан Эми дагы кийинкиге өтсөк, сиз жакында чек ара тууралуу мыйзам долбооруна демилгечилердин бири болуп чыктыңыз. Бул жерде жарандарга курал берүү боюнча дагы сөздөр козголуп атат. Муну чечмелеп берсеңиз дейли. Бул боюнча мен башын айтам, биз ошол Баткенде ошо апрелдин аягында окуя болгондон кийин май айынын башында Баткенден жаштар келди, активисттер ошо Баткенге Бишкекте жашап, бирок баткендиктер Баткенге барып ахыбалды көрүп келгенден кийин өздөрү менен сураныш жолугушты. Анан алар менен чогулуп отуруп, анан алар негизги айтты ошо элге курал жарак керек экен. Анткени тажиктер жөнөкөй элден курал жарак таркатып кече ошол жердечи. Ушундай ситуация болду, биздикилер жөнүндө куруп алган деди. Анан мен ошо өзүм жардамчылар менен чогулуп 3 күн
иштеп биринчи өзүнчө баягы ыктыярдуу мекен коргоочулар деп мыйзам болгон дагы. Анан кийин биз ошол чек ара кызматы, аскер кызматы адамдары мурун иштеген, анча кээ бир генералдарды чогултуп, алардын кесипкөй катары алардан эксперт катары мен оюн сурай баштадым. Анан алар кайра ошондон кийин биз 4-5 адам менен сүйлөштүк. Алар айтты, таяк мыйзамга дагы ушундай өйдөгө киргизсек оңоюраак болот деп сунуш беришти. Анан мурунку 5-чакырылышта жогорку кеңеш чек ара атайын ыйгарым укуктуу чек ара уполномоченный коет, Кыргызчасы чек ара ыйгарым укуктуу адамдар жөнүндө мыйзам кабыл алган экен да. Ал жерде чек арада жашаган адамдарды ошондой ыйгарым укук берип, аларга айлык төлөп берип, анан алар ошо аларга баягы байланыш каражаттарын берип, алар чек ара кызматындагыларга маалымат берип турушат. Малчы болсо деле, охотник болсо деле, тоодо жүргөн ал жерде адамдар жүрөт, андай шектүү адамдар жүрөт деп алар байланыш берип турган да. Анан биз ушул мыйзамды дагы иштеп туруп, ошол чек ара ыйгарым адамдарына баягындай биздин чек арага же өткөрүлгөн чек арасына башка жактан аскер агрессиясы болгондо курал берүүгө уруксат берейин деп атабыз. Алар кийин алар текшерилген, психологиялык жактан текшерилген, физикалык моралдык жактан текшерилген, баары окуудан өтүп турушат. Биз дагы ошо биринчи пунктка биз ошондой курал берүү мүмкүнчүлүгүнө уруксат берип атабыз. Экинчи пунктта аларды чек ара кызматы машыктырып окутуп турат. Үчүнчүсүндө алардын эгер ошондой жаракат алып же башкандай бир зыянга учураса, алар чек ара аскер кызматынан да статуска ээ болот. Анткени жарадар болот, курман болушу мүмкүн, ошондо алар мамлекет компенсация төлөп берет. Анан эми ошол курал берүү тартибин өкмөт иштеп чыгарып атабыз, бирок биз ошол жерде ал курал берүү ушу агрессия болгондо берилет, анан куралы чек ара заставасында турат. Качан агрессия болгондо алар барат тыйылган, барып өзүнүн куралын алып, анан ошол болот баштайт. Ошол баткен жаштар дегенди айтып берди да, биздин кээ бир 18-19 жашар балдарыбыз кечээ тополондо өзүн жоготуп коюп психолог жөнөкөй элдер алып куралын колдогон учурлар бар. Ошондой эле анан бизде позицияда адамдар жетишпей калат. Мисалы үчүн бизде тоо жакта, үчү жакта жакшы позициялар болду, бирок адам жок. Анан алар дагы анан кээ бир убакта ошол жерде солдаттарга биздин бул тажиктердин деп көрсөткөндөр болот. Анткени алар баганы билбейт экен, жашаган элде жакшы билишип атат. Жергиликтүү калк, Анан аларга биз курал берсек алар окутуп туруп, бүтөөрү менен кайтарып алынат да. Биз ушул мыйзам долбоорун чыгаргандан бери өтө көп талкуу болуп атат, мага кайгылар болуп атат, өзүмө жазгандар болуп атат, эмне кылып атасыңар, согуш баштайын деп атасыңарбы, үйдө аял натугат, тууган натугат мындай болбойт. Булардын баары текшерилет, атайын медосмотр өтөт, текшерип, уполномоченный болгондон кийин анан берет, окутат. Аны ойлоп көрсөңүз, бул бизге каражат жагынан да сарамжалуу болот да. Бул жактан бир солдат алып барып, же болуп жашап, тамак аш башкасынан караганда, бир ошо азмаз айлык төлөп ошол жерге кармагандан жакшыраак берет. деги эле мындай тажрыйба дүйнөлүк практикада колдонулганбы? Колдонулган экен. Бул ошол Түркияда бар да, биздин кыргыздар ушинтип колдонушат экен түрктөр. Кытайда бар экен, анан немеде Прибалтикада да бар экен ушундай ситуациялар. Биз карап чыктык. Жергиликтүү калк калемгерей курал алып, ошол жерде жашагандар гана, ошол жерде жашап, ошол жерде жашап билгендер гана. Анан бул ошо элге азыр эми көп айтып атпай, ал жерден көчүп кетебиз деп. Элге дагы ошол жерде калып жашаганга мүмкүнчүлүк берет да. Анткени биз мүмкүн болушунча чек арада көбүнчө Баткенде жашаган элди калып калышыбыз керек. Көчүп кетсе анда бизге баары кыйын болуп калат. Бул мыйзам талкууга коюлгандан бери, мына кыска убакыт болсо дагы көп чындап эле талкуу болуп атат. Анан көпчүлүк жаштар ооба бул нерсени ишке ашырышыбыз керек, сөзсүз курал бериш керек деген эле нерсе көп жазылып атат да. Дагы бир нерсе ойлондурат, мына бизде ошол чек ара тилкесинде кыргыздар менен тажиктердин ортосунда таш урушканда эле бир топ чыр болуп кетет, эгер колдоруна курал кармаса бул чоң жаңжалга айланып кетеби деген дагы бир коркунуч бар да. Мен айтып атпаймын, бул бизге кечээки ошо агрессия болгондо гана берилет курал. Жөн убакта берилбейт. Кечээ бизге агрессия кылбады, тажик тараптан аскер агрессиясы болду. Эгер ошондой болгондо берилет да. Сиз 2015-жылы КСДП партиясы менен депутат болуп келдиңиз. Ал мезгилде 2015-жылы баардык партиялар сыяктуу сиздердин партиядагы аябагандай укмуштуудай убадаларды берилип жатты. Биз карап көрсөк 107 убада берилген экен. Ошонун ичинен 35 гана ишке ашыптыр. Эми КСДП партиясынын колунда абсолюттук бийлик турду. Муну ишке ашыра албай калганга эмне себеп болду? Ооба, ал жерде убадалардын бири Кыргызстанда ошол жараксыз, баягы ремонттук муктаж болгон мектептер калбайт деп программа жазылган. Анан биз дагы ошо кандидаттар чогуу айтканда штабта баарыбыз окуттук. Ошол кеңеш берилген, ошо менен чыкканбыз. Ошол убакта жер үй Кыргызстанга 100 мектеп куруп берип аткан, жер үйгө түшкөн акча.
ошо менен оңдолот деген ишенимде болгон. Тилекке каршы акыбар адамдар көп экен. Эми ошондой экен да программа түзгөндө баардыгы партиялар чоң максаттар коет экен. Бирок толугуна каршы ошого эми ошого аракет кылабыз деген да жакшы бир ниет болот экен да, аракет болот экен. Албетте толук аткарылбады. Буга баардыгыбыз күнөөлүү, ошо партияда күнөөлүү. Биз да ичинде толук айта албайбыз. Бирок мен да биз да партия ошо 100% программасын аткарды деп айта албайм, аткарыш кыйын. Сиз өзүңүз баягы билим берүү жагына басым жасап келесиз да? Анан өкмөт дагы дайыма алмашкан сайын, жаңы бийлик келген сайын болсо ушул билим берүүгө басым жасаарын айтышат да. Бирок биздин билим берүү индексибиз Бириккен Улуттар Уюмунан карап көрсөк, 2015-жылы 65-ci орунда турса, 2020-жылы 70-ге түшүп калыптыр. Эми кандай баа берет? Бардык өнүккөн мамлекеттерди карап көрсөк, мен акыркы ушу 5 жылдан Финляндия, Сингапур, Түштүк Кореяга барып көрүп келдим да. Анан бардык өлкөлөр биринчи билим берүү тармагын оңдоп, ошол жакты реформа кылып, жаштарга заманбап келечекте керек болгон билим бере алгандай мамлекеттер өнүгүп алыптыр да. Мен да мисалы депутат болгондон кийин биринчи мыйзам долбоорубуз биз инициатор болуп, биз жеке менчик мектептерди салып таанышып атканбыз. Мына ошонун былтыр мен ушу депутаттык суроого өтүп атканда сурадым. 100дөн ашык мектеп ачылды. Мамлекетте бир 30 мен канчада бир $1 миллион эконом болуп мамлекет. Ошол менен мугалимдердин айлыгын көбөйтүп бере алды да. Бул деле кишине ошо салынды. Анткени илгертен эле бизде көчмөн эл болгондо бизге баягы жаңылыктарды, жаңы ачылыштарды соодагерлер алып келген да. Азыр деле Кыргызстанга жаңы технология, жаңы нерселерди жеке менчик компаниялар алып келди, бизнесмендер алып келди. Жеке менчик мектептерди карап көрсөңүз, англисин окутат, 1-класстан баштап IT окутат. Биз ушул тармак көбүрөөк көңүл буруп, экинчи кадамда биз билим берүү тармагына ваучер системасын киргизели деп эксперттик топ түзүп арак иштеп аткан, үлгүрбөй калган. Конституцияга кичине өзгөрүш керек деп министерство токтотуп койду. Эгер биз ваучер системасын киргизе алсак, бул билим берүү тармагы кетет. Мектептер маселесин биз айткан, эзиликке айткан маселеси толук чечилет. Биз ушуну ачыра албай калдык. Анткени ваучер болгондо менин мектепке барган 2 балам бар. Мектеп жашкан. Мамлекет 2 ваучер. Мен каалаа мектепке алып барам Кыргызстанга. Эгер жеке менчик мектепке алып барсам, ваучердин баасы 15 миң сом болсо, мен ошонун айырмасын гана төлөйм. Калган мамлекет төлөп берет. Ошондо жеке менчик мектептер көбөйөт. Мамлекет азыр ошо мектеп курамына акча да кеп барат. Эгер ошо ваучер системасы киргенде, мектептин директору ар бир бала үчүн күрөшөт. Анткени канча бала көп келсе, мектеп ошончо акча болот. Мектептин директору ошо акчадан мугалимдерге айлык коюп бере алат, башка болот. Анан кайсы мектепте барбай койсо, ал демек мектеп банкрот болот да. Биз ушул системаны киргизсек, анткени бул Финляндияда келген, Сингапурда келген, эң башкысы акыркы убакта Грузияда келген. Грузияга ишенет келдик. Анан бизде ар кандай каршылар чыгып атат, мен айтып атам. Шаарда 1 баа болот, мисалы үчүн. Айында 2-нчи болот, чек арада же Тоолу районунда 3 баа болот. 3-нчи кымбатыраак болуп калат. Анткени эң аз да. Мына ушул системаны киргизе алсак, биз ошо эзиликке берген баягы убаданы аткармакпыз да. Тилекке каршы биз болот таппай атабыз, бирок күн үстүнөн дагы кирип түшпөш керек. Биз билим берүү тармагы адамдарды көбүрөөк жеткирип атабыз. Ушул нерсе бизде билим берүү тармагынын сапатын көтөрөт. Анткени мектепке баланы тартыш үчүн мектеп директору эмне кылат? Бир гана сапат көтөрөт. Башка жол менен келбейт. Мектепке мисалы үчүн 1000 компьютер алып келип койсоң деле сапат деңгээли төмөн болсо ата-эне алып кетет да. Ошон үчүн мектеп директору кызыктар болот. Экинчи нерсе биз азыр ошо билим берүү боюнча мыйзам өзгөртүү жасап атабыз. Мектеп директорлорун шайлоо жана конкурс менен ишке алуу. Ал конкурс комиссия кимдер болот? Ата-эне комитетинин бир өкүлү болот. Окуучулардан бир өкүл болот. Мугалимдерден бир өкүл болот. Бизнестен бир өкүл болот. Шаар билим берүү башкарманын мэри. 6 адам комиссия болуп ошол текшерет. Мектеп директору ошол жерде конкурска катышып атканда, мектептин 5 жыл өнүктүрүү программасын түзөт, иштеп чыгат. Ал жерде негизги критерий мугалимдердин билим деңгээлин көтөрүү, балдарга билим деңгээлин көтөрүп, балдарга өз алдынча берүү. Мына ушуларды ачык алсак, мен ойлойм, биз билим берүү тармагында кыйла жетиш болот. 120 депутатты сатып алуу оңой болуп атат. 6 адамды жерде сатып албайбы анчамыз? Эми 6 адам сатып алган менен ал жерде мындай болот. Ошо мектептин өкүлчүлүгү конкурска мектеп тайный голосование менен шайлайт. Ата-энелердин ата-эне комитети жашырын добуш менен шайлайт. Окуучулар өздөрүнүн өкүлүн жашырын добуш менен шайлайт. Ал сайтта туруп бул мыйзамда болот. Biz чыган аракет кылып атабыз, ошондо мектепте кыйын алдыга жылмак да. Бул күзгө чейин буюрса ишке ашып калабыз мүмкүн. Мыйзам долбоорубуз өкмөттөн калктырылган келди, буюрса биз июнь айында уже чыга алабыз. Буюрса.
ишке ашып калсын дейли. Бирок ошол эле мезгилде мугалимдердин статусун көтөрүү дагы бул ФСБнын эң бир мыкты убадаларынын бири болчу. Бирок эмнегедир эле ушул мезгилге чейин бизде мугалимдердин каты баары түшүп эле келет, жатат да. Өсүп келе жаткан муун ким жакшы машина айдайт, ким жакшы үйдө жашайт, карап көрсө каралар жашайт, күчтүүлөр жашайт, коррупционер жашайт. Ошолорду мындай үлгү катары көрүп калып атат дагы. Ал эми бюджетте иштеген, ошолорго билим берип аткан мугалимдердин абалын көрүп туруп, ал жакка баргысы келбей калып аткан жаштар көбөйүп атат да. Бул дагы баягы сизге айткан мыйзам долбоор иштеп чыккан негизги максаттардын бири ушул. Мугалимдерди шайлоодо бийлик бекер агитатор катары колдонот. Мектеп директору шайлоодо кайсы мектеп директору бийлик үчүн жакшы, шайлоодо кайсы мектеп директору көп добуш алып берсе ошого катарабыз. Биз азыр мыйзам долбоор чыгарганда мектеп директорунун бийликке көз карандысы кылып атабыз. Эгер ошол баягы 5 адам ичинде конкурс менен шайланса, алар айтат, мен сенин шайлооң менен мен кийинкиге добуш барбайм, шайлоого мен мектептеги билим деңгээлим депчи. Негизги нерсе ушул. Анткени бизде мыйзамдар бар. Тилекке каршы ошо мектеп директорлору, мектеп мугалимдерибиз дагы эми ошону катуу талап кылышпайт да. Кээ мен мисалы үчүн Ош шаарында бир мектеп директору бар экен. Шаарда 5 жылдан бери эң мыкты мектеп экен. Шайлоого урбайм, мен шайлоого барбайм. Барбайт экен дагы, жыйынмай эч нерсе кылбайт. Мектеп жакшы, ата-энелер колдойт, эч ким тийише албайт да. Биз ушул деңгээлге жеткирип алышыбыз керек да. Мына ошондо мектептин директорунун негизги иши мектептеги балдардын билим берүү сапаты болуш керек. Ал үчүн мугалимдердин деңгээлин көтөрүп, атайын баягы курстар уюштуруп алып жөнөтүп туруш керек да. Ошон үчүн негизги нерсе биз саясаттан алыстатып, баягы бизде ошол былтыркы жылы Казакстанда мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзам кабыл алды, а бизде мурун эле кабыл алынды. Тилекке каршы аткарылбай келет, анан бизде ошондой бийликке көз каранды. Ошо атаканат ошондой болсо гана сиз айтып аткандайчы. Мына 4-октябрдагы шайлоодо мобилдик группада болуп калдым. Ошондо дагы мугалимдер бизди аралаштырбайбыз деди эле. Бирок мына дайла аралашып ушул жерде жүрөбүз, ушуну жазып койсоңуздар деп бизге кайрылгандар да болду да. Эми өзүбүздүн орамызга келсек, сиз ошол 2015-жылы 2020-жылга чейин бул өлкөдө авариялык абалдагы мектеп калбайт деген сөз айттыңыз эле. Жакында эле министр Бейшеналиев өлкөдө 200дөн ашык авариялык мектептер бар экендигин айтты да. Мен ушул убаданын үстүнөн иштейин деп акыркы 2 жылдан бери ваучер системасын киргизе албай келатабыз. Эгер ошол кирсе, бул мектептер эл өзү чечип алат. Бул мамлекеттен миллиарддан ашмарда берилмейт да. Тилекке каршы ошо ваучер системасын министрлерге айтты, башка кылдык. Бейшеналиев аракет кылып аткан, бирок кечээ акыркы жолу Садыр Жапаров инаугурациясында сөзүн уктуңузбу? Биз билим берүү тармагына ваучер системасын киргизебиз деп. Эгер эми ушунун сөзүндө туруп иштеп өкмөт киргизип алса, булар чечилет. Мына ошондо мен дагы башым бийик көтөрүп жүрөм, мына биздин максат ишке ашырабыз. КСДП деги стратегиялык маңызы кандай убадасын ишке ашыралы? Эми бул жерде экономикалык жактан кичине эркин экономика саясатын жүргүзүш үчүн биз кээ бир мыйзамдарды кабыл алдык. Мисалы үчүн ачык аспан саясатын кабыл алдык. Биз Кыргызстан бул 2003-жылдан бери кабыл алып аткан мыйзам болчу. Мен негизги инициатор болчумун, бул жерде башка депутаттар болчумун, бирок ошондо биз өкмөткө кирип түшүндүрүп аттык. Тилекке каршы пандемия болуп токтоп калды. Эгер ачык аспан саясатын киргизип алса, бизде Кыргызстанда туризм тармагы бөлүнүп. Эмне үчүн туризм тармагы? Эгер туризм тармагын өнүктүрүп алсак, биз кечеги ошо кунттөрдүн көз каранды болбойбуз да. Азыр кунттөр 10 миллиард берилди, утулуп калса ошо акчаны каяктан таба алат деп башкарып атат чындыгы. Эми деңиз бөлдүрүү менен акы бек жакка алып кетет, бирок өкмөт кылат деп аткан. Эмне болот 10 миллиард? Чоң акча. Эгер ошо ачык аспан саясатын ошо көп нерсени киргизип алса, биз аларга көз каранды болбойт дейт да. Эң негизгиси туризм болон экологияны сактап калуу. Туризм тармагы өнүккөндө келип туруп жөнөкөй адамдар акча алат. Таксист, ашкана иштеткен, мейманкана иштеткен, ошондо тоолорго баягы боз ит тиккен деген туристтер акчасын берип кетет, элге чоң пайда болот. Мына ушуну биз киргизе алдык мисалы үчүн. Тилекке каршы пандемия болуп, жаңы рейстер ачылып атты биз үчтөдө. Пандемия болуп токтоп калды, эми бүтсө, буюрса биз 2021-жылына бери вакцинация болуп атат. 22-жылдан баштап бул мыйзамды иштетип алсак, бизге толтура кунттөрдөн жашыр акча түшөт. Буюрса. Эми ошондой эле болсун, тилектер негизинен ишке ашсын. Деги эле биздин парламенттин иш аракети президентке жалаңдап көз каранды болуп эле, президенттин айтканы менен гана болуп, ошонун мүдөөсүн ишке ашырган гана парламент болуп берди да. Кадр саясаты таптакыр ишке ашпагандай.
жакшы жолго коюлбагандай болуп келет. Бул өзүнчө бир чоң бизнеске айланып калган сыяктуу. Кандай баалайсыз деген кадыр саясат? Биз толук парламентке өтө албадык. Анткени президенттин колунда негизи күч органдары, Ген прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы болуп, анын ичинде антикоррупциялык кызмат болду. Анан мисалы үчүн ошол жана Текебаев президентке каршы чыккан үчүн ошол бийликтин колдонуп жок жерин жабар жана камап таштаган. Ошондон кийин башка депутаттар ойлонуп калган. Жаңы класста жаңы окуучу келгенде биринчи атаман менен мушташып ошол урууласы башка эч ким тиешпей калат да. Бизде деле жогорку кеңеште атаманды камап койду, кийин башкалар коруп калды дейт болчу. Кереги каршы болду. Ошон үчүн президенттик ошол абсолюттук властьта болуп кеткенде, азыр айтып атпайбы? Бир адам жоопкерчилик ойлоп көрсөңүз, президент өзү баарын чечет. Президент өзү ошончо министерство, ошончо аким, ошончо губернатор, ошолордун баарын каяктан табат ошончо адам? Таза адам бар, мисалы үчүнчү. Ал деле адам да мисалы, мындай чектелген мүмкүнчүлүктөр. Эгер парламент аркылуу, парламенттин өздөрү фракциялар көрсөтүп, анан эл алдында фракциялар жооп берип, жооп талап кылганда бул алдыга кетмек да. Биз ушу жакшы жолдон кайра артка кетип калдык деген каршы келебиз. Бул биз эми бир-эки кадам алдыга болуп, бирок толук парламентке өтө элек болуп, өткөндө бизде колунда жакшы алдыга жылуу болмок да. Анткени биздеги эң негизги биздин кыргыз элинин байлыгы бул кумтар эмес, башка эмес, бул демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги, адам укугу. Ойлоп көрсөңүз, мына бизде көзү отуруп, азыр президенттин премьер-министр экенин биз сындай алабыз. Бирок биздин кошуналар Орто Азия мамлекеттери андай кыла албайт да. Биз бул элдеги ушуну биз кармап калышыбыз керек. Биз мисалы үчүн азыр элде ким президент кандай болсо да сөз тең менен эсептешет, коңшулук менен эсептешет, эл мынантип атат деп ушул нерсени биз кайра көбүрөөк жеткирип алганда, анткени өлкөдө канчалык баягы орто класс, жарандык коом күчтүү болуп көзөмөлдөп турса, эң чоң көзөмөл ошол. Биз сиз айткандай 60-чакырышта көптөгөн убактарда коррупция башка нерсе депутаттар айтып албаган жарандык коом айтып чыкты. Ошо журналисттер айтып чыкты, иликтөө баары мына ушул биз туура жолдо кетип атканыбыз белгиси бар. Тилек каршы ушуну аркага кайтып атабыз, мына бир убакыт бул биз кайра өнүгүш үчүн сөзсүз ошол парламенттик системаны кетишибиз керек. Кадр саясаты демекчи, сиз өткөндө алар кадр кызматы жана алы карашып калтайпасам, жаңылбасам алы карашыктар мыйзамдуулугун сунуштаганда сиз чырылдап аттыңыз, эмне үчүн эл шайлабай айыл өкмөт башчысын аким көрсөтүш керек деп дегиле. Биз ушуга чейинки жетишкендиктерибизди коргоп кала албай аркага кетип калабыз да. Ойлоп көрсөңүз, ошол айылдык кеңештин депутаттары айылдан чыгып, эл шайлап түз. Алар элдин өкүлү катары айыл өкмөт башчы шайлашат. Эми ушул нерсени аким көрөт. Аким не кылат? Ким акча берсе ошончо. Көпчүлүк буга чейин болуп келген. Эми ошол бизде ошо биздин депутаттар ушуну түшүнбөй кайра ушуну мыйзам чыгарып атышпайбы? Туура эмес да экинчи. Сиз алар айтып атышты, сизде экинчи эмеде окууда сунушуңузду берсеңиз болот деп сунуш киргиздиңизби? Мен сунуш берип атам, эл шайласын түз деп. Керек болсо эң туура жолу бул биринчи кадам ошондой болчу. Айыл кеңешинин депутаттары шайлайт, экинчи кадам түз эл шайлайт. Мына ошол эл шайласа, Ош, Бишкек шаарынын мэрлеринде деле алар бийликке көз каранды болбойт болчу, элге көз каранды болот болчу. Кечегендей Токполоңдо деле мисалы үчүн алмашатпайбы? Бийлик алмашса, алар да алмашат. Ошондой мен эл шайлаган, мен бийлик шайлаган эмес, ал иштемек да. Тилек каршы ошону кыла албайт калабыз да. Ушуга чейин кыла албай келебиз да. Ал эле бирок аракет кыла беришибиз керек, биз токтоп калбашыбыз керек да. Биз элге түшүндүрө беришибиз керек. Элге канча көп жеткирип түшүндүрүп алсак жакшы. Анткени буга чейин деле биз кечеги шайлоодо көрбөдүк. Баягы демократия башка деп биз телевидениеде отуруп эксперттер кооз сөз менен сүйлөткөн, бирок жөнөкөй элге ошо түшүнүктөр жете элек экен. Дагы эле демократия, реформа деген сөздөрдү биздикилер ошол чет элден келген бир жаман түшүнүк катары кабыл алган. Анткени демократия, реформа деп кайра биздин бийликтегилер көп жаман иштерин кылып алган. Элде ошону сиңип калды да. Эгер чын элге барып демократия деген бул биз ортодо кабыл алган эреже, ошо эрежени көпчүлүк менен кабыл алсак алар аткарышы керек. Ушул демократия элге түшүндүрүш керек да. Анткени дагы сен демократсың, сен либералсың. Либерал деген сөз эркин деген сөз. Либерал демократ деген эркин демократ, эркин экономиканы жактоочу деген. Элге барсаң, ЛГБТ же башка деп түшүнөт. Анткени буга чейин ушу мамлекет КТР башкалар ушинтип жеткирип, баягы бийликке каршы чыккандар жамандап келген да. Бийликке каршы ошого жөнөкөй элге жеткириш керек. Кечеги шайлоодо башкалар көрдүк, эл менен көбүрөөк иштеш керек. Элге ошол баалуулуктан чындыгы маанисин жеткире алыш керек экен. Дегеле сиз өз айтып өтмөкчүсүз, сиз айтсыңыз ЛГБТ, МФО деп. Буларды аябагандай жек көрсөтүп койду, бийликке анын ошол менен катар эле карапайым калкка дагы МФОлорду аябагандай жек көрсөтүп коюп атышат да. Мунун өзү деген эмнеге алып келет?
бул аркага кетүүгө алып келет да. Бирок бизде жакшы ошо жарандык коом дейбиз, ЭПОдо жарандык коом да мындай. Алар ар дайым коркпой чындыкты айтып келет да. Ошон үчүн бийлик алардан чочуйт. Депутаттарды коркутуп, бийлик берип, башка берип, туугандарын ишке коюп сатып алса болот, бирок жөнөкөй элдин баарын сатып албайт да. Эң чоң ошол авторитардык бийликтер үчүн эң чоң коркунуч жарандык коом болот. Биз булардан да иштеп атабыз мисалы үчүн. Кээ бир балдар, кээ бир ЭПОлор баары каарган адамдар менен иштешет. Кээ бирөө түрмөдөгүлөр менен иштейт. Булар роло чоң да. Булар кийин асылен ачыкка чыккандай коомчулугу бара ошого көңүл буруш керек деп көңүл буруп атпайбы. Негизи бул өтө туура эмес. Ошо ЭПО боюнча мыйзам чыгартканда өтө каршы чыкканбыз, эми токтотуп коюшту. Бул деген биздин жарандык коомдун үнүн басуу болуп эсептелет. Тилекке каршы булар менимче кыла албайт. Андай кабыл алган эле бизде элдин атынан чыга берет, баягы эркин коомдо жашап өзүнүн оюн ачык айтып үйрөнүп калдык. Анан биз кошуна мамлекеттердеги биз келбейбиз менимче. Мен ошо үмүт бар, ишенич бар да. Бирок депутаттар колдоп берет го. Эми биз иштейбиз, каршы чыгып көрөбүз эми. Андай көрөбүз. Саналуу депутаттар каршы чыгат, акыркы суроом болсун агай. Ар бир депутат, ушул убакка чейин болуп келген жогорку кеңештин депутаты кайра жогорку кеңешке келиш үчүн партиядан партияга секирип, болбосо өзүнүн партиясын түзүп атышат. Сиз күздөгү шайлоого барасызбы? Күздөгү шайлоого азыр эми мыйзам долбоору толук чыга элек. Азыр биз өзүбүздүн мыйзам долбоорун берген болчук, биринчи окуудан өткөн. Ал биздин мыйзам долбоор боюнча преференциялык шайлоо болот. 90 депутат болот. Анан ал жерде шайлоого келгенде жарандар партияны шайлайт, партиянын ичинен 2 добуш болуп туруп, 2 кандидаттар шайланат да. Мисалы үчүн, мурунку ошо бир партия өтпөйт адам. Анан ошондо ал партияда 90 адам болсо, бүткөндөн кийин компьютер өз добушун алдыга чыгарат. Бул биринчи окуудан өткөн, азыр эми аппарат президентте кайра каршы чыгышат деген сөздөр болуп, экинчи окууга киргизип ушул мыйзамды өткөрүп алсак, бул оңой болот, ушуну өтсө болот. Ушуга бир аракет кылып атабыз. Эгер 35 экинчи вариант 35 баягындай бир мандаттуу, анан 55 партиялык тизмемен болот деп атат. Мыйзам болсунчу, анан карап, бир аракет кылабыз, ой бар баратынчы. Буюрса. Ачык маек болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен жогорку кеңештин депутаты Абдулвахап Нурбаев болду. Саламатта калыңыздар, биз менен болуңуздар.